Ошондуктан адамдын канын оңой ойлобош керек. Ар бир кагылышта көтөрүлүштө сөзсүз түрдө кан төкүлбөй койбойт. Бар бизде деле болбоду ушундай нерселер. Мына тегерегибиздеги Сирия, Либияны карайлы мына. Сирияда көтөрүлүш чыгып, өздөрүнүн башчыларына каршы чыгып, Либияда ошондой болуп, мына канча деген кан төгүлдү, канча деген адамдар тентип кетишти, канча деген адамдар ачка калды. Мына азыркыга чейин ошонун таасирлери чоң. Жумуш табылбай, акча табылбай, жандарын бага албай, канчалар темселеп Европа, кафыр өлкөлөргө чейин көчүп кетишти. Канчалар көчүп барам деп жолдон сууга чөгүп, кырсыкка кабылып өлүп атышат да. Мына ушунун баарынын натыйжасы жанагындай мусулман башчыга каршы чыккандан болуп атат да. Керек болсо мусулман башчы болбосо дагы бир кафыр башчы башкарса дагы, бирок ага каршы чыккандан чоң зыян келе турган болсо, ага каршы чыккан болбойт. Кан төгүлө болот андан башка. Ошондуктан ислам дининде ушундай нерселер баарынын өзүнүн ордуна коюлган. Анан биз өтө этият болушубуз керек. Азыркы заманда көрүп атпайсыздар, жумушка барсаңыз, башка жака барсаңыз, ушак жок дегенде бир 2-3 киши бирге калган болсо, жок дегенде эле бир бийлик жөнүндө бир жаман сөздөрүн айта кетет да. Бүт эле саясатчы болуп. Ошондуктан ар бирибиз өзүбүздү сактап, өзүбүздү карманышыбыз керек.